Венгрияда көтөрүлгөн кыргыз туусу парламент спикери баштаган депутаттык топ Мажарстандагы элчиликте жаңыртылган желекти көтөрүштү. Кыргызстан өнүгүү максаттарын ишке ашырууда 45-орунга чыкты. Президент Дубайдагы 10-чу дүйнөлүк өкмөттөр саммитинде өлкөдөгү өзгөрүүлөрдү айтты. Улгайган жарандарды коркутуп $6.000 талап кылгандар кармалды. Шектүүлөр пенсионерлерди кыймылсыз мүлкүн алып коебуз деп коркутушкан. Эми ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдыева. Кечээ Жогорку кеңештин төрагасы баштаган парламенттик делегация Венгрия өлкөсүнө 2 күндүк расмий иш сапары менен барышты. Анда төрага Шакиев Венгриянын улуттук жыйынынын төрагасы Ласло Кёвер менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы саясий экономикалык алакаларды арттырууну талкуулашты. Мындан тышкары төрага баштаган депутаттар Венгриядагы Кыргызстандын элчилигине барып, элчиликтин жаңы имаратынын алдында өзгөртүлгөн жаңы тууну көтөрүү аземине катышты. Аны менен катар аталган өлкөдө иштеп билим алып жаткан кыргыз жарандарына дагы жолугушуп, алардан кабар алды. Кененирээк алдыда кабарчыбыз баяндайт. Дүйшөмбү күнү Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин Венгрия мамлекетине болгон расмий иш сапары башталды. Шакиев алгач делегация мүчөлөрү менен бирге Будапешт шаарындагы Баатырлар аянтына барып, Венгриянын тарыхый инсандарына арналып тургузулган мемориалга гүл чамбар койду. Андан соң төрага аталган өлкөнүн улуттук жыйынынын төрагасы Ласло Кёвер менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелерин талкуулашты. Расмий визит менен келип кетүүгө чакырганыбыз үчүн өзгөчө ушул бүгүнкү Жогорку кеңештин делегациясына атынан чоң рахмат айтам. Ошондой эле тараптардын жолугушуусунда Шакиев Венгрияда билим алып жаткан кыргызстандык студенттер үчүн жыл сайын 200 орун бөлүнөрүн белгилеп, алардын арасынан эки элге данакер болгон, кызматташтыкты бийик деңгээлге көтөргөн адистер чыгаарына үмүт арттарын билдирди. Мындан тышкары төрага алакаларды арттырууда парламенттик дипломатиянын салымы зор экенине токтолду. Өз кезегинде Ласло Кёвер дагы Венгрия буга чейин батышка багытталган саясатын жүргүзүп келген болсо, акыркы жылдары чыгышка өзгөчө көңүл буруп жатканын белгиледи. Нурланбек Шакиев Венгриянын парламентинин ишмердүүлүгү менен таанышып, жыйындар өтчү залдарды көрүп чыкты. Аны менен катар төрага ардактуу коноктор китебине каалоо тилегин дагы жазып калтырды. Иш сапар уланып төрага Венгриядагы Кыргызстандын элчилигине барып, элчиликтин жаңы имаратынын алдына өзгөртүлгөн мамлекеттик жаңы тууну көтөрүү аземине катышты. Ошол эле учурда Шакиев баштаган Жогорку кеңештин депутаттары Венгриядагы иштеген мекендештер жана билим алып жаткан кыргызстандык студенттер менен жолугушууга жетишишти. Андагы жолугушууда билим берүү тармагына жана миграциялык саясатка тиешелүү маселелер талкууланып, кыргыз жарандары үчүн Венгрияда түзүлгөн шарт жагдайлар тууралуу кеп болду. Төрага Венгрияда билим алып жаткан кыргызстандык студенттерге келечекте мамлекеттин өнүгүп өсүшүнө салым кошооруна ишенди. Жылына ушул Мажар өлкөсү бизден 200 студент окутуп атат, сиздер билесиздер. Мына ушул жерде окуп аткан студенттер ошол программанын негизинде окуп атасыздар. Алган билимиңиздер сөзсүз түрдө биздин эртең мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө чоң салым кошот деп биз ишенебиз. Мейли силер мамлекеттик кызматка баргыла, мейли жеке жактарда иштегиле, бирок баары бир силер биздин Кыргызстан үчүн күйүп жанып иштей турган келечек ээлерисиңер. Белгилей кетсек, төрага Нурланбек Шакиев баштаган парламенттик делегация Венгрияда расмий иш сапары менен жүрөт. Делегациянын курамында Жогорку кеңештин депутаттары Нурбек Сыдыгалиев, Венера Райымбачаева, Чолпон Султанбекова, Жусупбек Коргонбай уулу, Гүлшаркан Култаева, Азамат Исраилов жана Максатбек Сарбагышев бар. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, New TV.
Президент Садыр Жапаров Дубай шаарында 10-чы дүйнөлүк өкмөттөр саммитинде сөз сүйлөп, кыргызстандыктар өнүгүүгө багытталган өзгөрүүлөрдү сезе баштаганын билдирди. Жапаровдун Дубайда сүйлөгөн сөзү президенттин расмий сайтына жарыяланды. Кыргызстанда мындай реформаларды жүргүзүү менен демократиянын негизги принциптеринен бир кадам чегинген жокпуз. Бул жагдайда бир тууган араб элдери сыяктуу эле бийлик менен элдин ортосуна түздөн-түз диалог куруу системасын эзелтен бери колдонуп келе жатабыз. Биз туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашырууда 166 өлкөнүн ичинен 45-чи орунга чыктык. 2030-жылга чейин туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу боюнча алдыңкы 30 өлкөнүн катарына кирүү ниетибиз бар, деди Жапаров. Мамлекет башчы Кыргызстан эгемендик алган күндөн тартып башкаруунун ар кыл формаларында жашап көргөнүн, өзү бийликке келген 2020-жылдан баштап кайрадан президенттик башкаруу формасына кайтканын белгилеген. Ошол жылдары 3 революцияны, бир катар социалдык толкундоолорду баштан кечирип, андан кийинки коронавирус пандемиясынын кесепетинен улам терең экономикалык кризис курч турганын, коррупцияга каршы элдешкис күрөш жүргөнүн кошумчалаган. Бишкек жылуулук электр борборундагы 2-февралда болгон жарылуунун себептеринин ичинен диверсия, теракт деген божомолдор жокко чыгарылды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин катышуусунда жарылуунун себептерин аныктоочу комиссиянын көчмө жыйынында айтылды. Жыйында комиссия мүчөлөрү жептин аймагын кыдырып, жарылуудан жабыркаган имараттарды көрүштү. Жарылуунун кесепеттерин жоюу жана калыбына келтирүү иштери менен таанышты. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка ылайык, Бишкек жылуулук борборунда 8000 метр чарчы чатыр калыбына келтирилди, 2000 тонна таштанды чыгарылды, 600 метр чарчы аянттагы конструкцияларды бекемдөө боюнча реставрациялык ширетүү иштери аяктады жана 10500 метр чарчы чатырдын аянты тазаланды. Ушул тапта жарылуудан келтирилген чыгым эсептелип жатат. Мэрия Бишкек жылуулук ишканасы менен бирге жылуулукту жана ысык сууну өчүрүү мезгилине чейинки сарпталган энергияны кайра эсептеп жатат. Бишкекте капчыктууларга жана жогорку кызмат адамдарына интимдик кызмат көрсөткөн интернет тайпы аныкталып, анын башкы администратору кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Администратор 18 жаштан 25 жашка чейинки жаш кыздардан, ошондой эле Instagram жана TikTok социалдык тармактарында популярдуу болгон белгилүү адамдар менен блогерлерден турган интернет топтордун тармагын уюштурган. Андагы эскорт кызматтары 1000ден 10 000 долларына чейин бааланган. Ошондой эле администратор кыздардын Дубай жана коңшу өлкөлөргө интимдик кызмат көрсөтүү үчүн сапарын уюштурган деп жазылат маалыматта. Ыкчам иликтөө иштеринин жыйынтыгы менен башкы администратор кармалып, соттун чечими менен жаза аткаруу кызматынын номер 21 тергөө абагына киргизилген. Атайын кызмат учурда бул иштерди колдоого тиешеси бар кызмат адамдарын аныктоо боюнча кошумча тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Чолпон Ата шаарындагы улгайган адамдардан опузалап 6000 доллар талап кылган адамдар кармалганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматта кыргызстандык 2 жаран улгайган адамдардан акчанын бир бөлүгүн 100 000 сом алып жаткан жеринен кармалышкан. Шектүүлөр улгайган адамдарды каттоо жана нотариалдык органдардагы тааныштар аркылуу кыймылсыз мүлкүн алып коюшаарын айтып коркутушкан. Кылмышка шек саналып кармалгандар Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Коопсуздук кызматы кармалган 2 шектүүнүн алдамчылык аракеттеринен жапа чеккен башка жарандарды УКМКнын Каракол шаарындагы башкармалыгына кайрылууга чакырды. Эгиз кыздарын сабаган 21 жаштагы келин энелик укугунан ажыратылды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун маалымат кызматы билдирди. Мындай чечимди Араван райондук соту 7-февралда чыгарган. Аял шарттуу түрдө эркинен ажыратылып, сот залында камактан бошотулду. Ал эми эгиз кыздар атасында калган. Эске салсак, өткөн жылдын ноябрында кыздарын сийип койгондугу үчүн сабаган эненин видеосу тараган. Кийинчерээк милиция бөбөктөрдүн 21 жаштагы энесин кармап, уруп сабап кыйноо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Эгиз кыздар келиндин биринчи күйөөсүнөн экени, ал сабаган учурда экинчи күйөөсү менен жашап жатканы маалым болгон. Бишкекте экстремизмди алдын алуун талкуулаган семинар өттү. Ички иштер министрлиги тарабынан уюштурулган иш-чарада Кыргызстандын аймагында экстремизмге жана терроризмге байланышкан маселелер боюнча баяндамалар жасалып, экстремизм менен күрөшүү аракеттери туурасында талкуу жүрдү. Муну менен катар экстремизмге каршы аракеттенүү мыйзамында каралган жоопкерчиликтер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен кошо укук коргоо органдары тарабынан аткарылып жаткан иштер айтылып, экстремизм менен күрөшүүдө жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу
туурасында маалымдалды. Ошондой эле мындай семинарларды аймактарда өткөрүү сунушу берилди. Экинчи күнү өтүп жаткан жыйын УКМКнын башкы прокуратуранын пробация департаментинин жана ички иштер башкармалыгынын өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү. 2 күндүк өткөрүлгөн семинардын жыйынтыгы менен өзүбүз иш пландарга киргизип, жаңы жоболорго эме кылабыз, кабыл алабыз. Мына ошону алынган топтолгон маалыматтарды, уккан бүт пикир сунуштардын негизинде иш план түзүп, иш план негизинде биз мындан аркы ички иштер министрликтин экстремизм, мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттөнүү кызматынын иш алып баруу боюнча эмесин жобосун бекитип иш алып барабыз. Кыргызстандын жогорку окуу жайларына тапшырган абитуриенттер милдеттүү түрдө мамлекеттик тил боюнча тест тапшырат. Билим берүү жана илим министрлигинин буга байланышкан буйругу 7 февралда чыкканын министрликтин сайтына жарыяланды. Буйрукта көрсөтүлгөн талапты аткаруу окуу жайдын менчигинин түрүнө жана таандыгына карабастан, жалпы республикалык тесттирлөөнү кайсы тилде тапшырганына карабастан бардык абитуриенттерге милдеттүү болот. Негизги жана предметтик тесттердин жыйынтыктары мыйзам чегинде мамлекеттик тил боюнча тесттин жыйынтыгы менен бирге чыгарылат. Эгерде абитуриент мамлекеттик тил боюнча тест тапшырбаса, анда жалпы республикалык тесттирлөөнүн негизги жана предметтик тесттердин жыйынтыгы берилбейт деп айтылат маалыматта. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү уюмдарында кыргыз тилинен кирүү жана бүтүрүү экзамендери киргизилет. Мамлекеттик тилди жайылтып, кыргыз тилинин өзөгүн кийинки муунга туура жеткирүү бүгүнкү күндүн талабы. Мунун алкагында биринчи жолу кыргыз тилинде Козулар жана Сыйкырдуу калем аталышындагы анимациялык мультфильмдер тартылды. Балдар үчүн тартылган бул мультфильмдер мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын каржылык колдоосу менен ишке ашырылды. Учурда кыргыз тилинде даярдалган мультфильмдерди жайылтуу менен бирге кийинки серияларын тартуу иштери жүрүүдө. Кененирээк кийинки материалда. Кыргыз тилин жайылтууда бөбөктөрдүн кызыгуусун арттыруу маанилүү. Мындан улам жакында эле тартууланган Козулар жана Сыйкырдуу калем аталышындагы анимациялык мультфильмдердин кийинки сериялары тартылат. Бул мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын каржылоосунун негизинде ишке ашырылгандыктан ага 23 миллион сом бөлүндү. Быйыл эле 23 миллион сом бөлүндү. Буюрса, быйыл дагы ошол 2 сериалды улантабыз. Мындан сырткары дагы 3 сериалды пландаштырып жатабыз. Bizim için buga көп көңүл буруп атабыз. Анткени бул ошол жаш балдардын тилин чыгышына жана тилдин өнүктүрүүгө болгон өбөлгө катары кабыл алып атабыз да. Ошондуктан биз кыргызстандыктарды ошо чакырып атабыз, сериалды тартканга катышыңыздар, тендерлерге катышыңыздар, сценарий жазыңыздар. Бул келечектин иши болгондуктан баардыгыбыз ошо колго алышыбыз керек. Кыргызстанда биринчи жолу анимациялык мультфильмдердин тартылганы өлкөдө анимация жасаган кесипкөй адистердин жетишсиздигин ачыктаган. Мындан улам Сыйкырдуу калем мультфильмин тарткан Байрак студиясы Орусия, Казакстанда эмгектенген кыргыз аниматорлорун чакырган. Анткени тасма 6 жаштан 12 жашка чейинки курактагыларга ылайыкталгандыктан аны тартууга 1 жыл керектелип, ага жалпы 25 адамдын эмгеги жумшалган. Экинчисине биз азыр талап коюп атам, бир 6 ай, 7 айга бүтүрөлү деп. Анткени бизде бул тил комиссиясы боюнча 2 долбоор болду да, 6 жашка чейинкиси, анан 6дан 12 жашка чейин да. 6 жашка чейин башкалар тарткан, 6дан кийин биз тартканбыз да. 6 жашка чейин алар кичине оңойраак да. Бир фон коет, анан мындай бир капталда эле мындай бир эле каптал менен басып жүрө берет, мындай ушундай мультфильм тартылган да. Аларды болсо батыраак тартса болот да, оңой. Биздики болсо башы бурулуп, көзү, кирпиктери баары иштелет да. Чуркап бартат, мындай капталынан, астынан, ошонун баары убакыт талап кылат да. Анан биз муну жасаганда да биздин заказчиктерге да кичине эме болду да, түшүнүксүз болуп, силер эмне кечигип атасыңар, бияк бүтүп атат депчи. Анан ошонун баарын түшүндүрүш аябай кыйын болду да. Анимация менен тартылган мультфильмдерди бөбөктөр бат кабыл алгандыктан алардын кыргыз тилинде болуусу балдардын тилди билүүсүндө өзгөчө ролду ойнойт. Мында тасмада жаңырган музыкага да өзгөчө маани берилгендиктен Козулар мультфильминин 2 сериясынын нотасы даярдалып жатыптыр. Биринчи менен экинчисинин айырмасы болот. Анткени биз багы балдарга өнүктүрүү, кызыгуу жагын көрүп атабыз. Айбек байке экөөбүз ал жагынан иштеп атабыз. Ошол.
сценарий бар даяр болуп калды, анимация жүрүп атат, музыкага уже мен нотасын түзүп акырын даярдап атам. Мында айырмачылык мультфильм ыр менен болоорун кошумчалады. Ал эми Козулар мультфильминин биринчи сериясы Карек киностудиясы тарабынан даярдалган. Сентябрда башталып, декабрга чейин ошо даярданганыбыз бүттү да. Декабрдан баштап анимация кирип, башында ошо өтө кыйналдык. Жөнөкөй 6 секундтук анимацияны бир күн отуруп кылып аттык. Бир күн отуруп кылдык, даже алдагы кылганыбызда көбүнө жакпай калып. Ошондой деңгээлде кыйналып кылып атып, акыры эме жазга келгенде уже опытыбыз көбөйүп, кичине мультиктер үстүнө жакшыраак болуп калган. Биринчи сезон бүткөндөн кийин азыркы убакта кичине эмелери жакшы болуп калды, мультиктерибиз. Түшүнүп калдык эмебизди, ошибкаларыбызды. Алгачкы жолу кыргыз тилинде даярдалган мультфильмдерди тартууга мамлекеттик тил комиссиясынын бюджетинен 8 миллион сом бөлүнгөн. Анда Козулар 14 серия, Сыйкырдуу калем 9 серия тартылган. Учурда бул мультфильмдер борбордогу автобус, троллейбустарда орнотулган мониторлордо, бала бакчаларда жана телеканалдарда көрсөтүлүүдө. Кинотеатрлар, Бишкектин кинотеатрлары да жайгаштырып, алар аркылуу жайылтууну биз абдан эле каалайбыз, абдан эле көксөйбүз. Бирок ал жерде маданият министрлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анткени аренда эмеси абдан чоң сумманы талап кылып атышат. Бирок ошого карабастан биздин улуттук тил комиссия азыр мектептерге, бала бакчаларга, андан кийин ошол алдыңкы университеттердин аудиториялары аркылуу жайгаштырып жайылта баштадык. Ал эми тилди жайылтууда атайын баннерлер, китеп, ошол эле учурда балдардын кийимдерине каармандарды басып чыгаруу быйыл ишке ашырылаарын маалымдады. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.